Мен Санжыбек Молдошерипов, комузчумун, мугалим. Жана айта кетпесек болбойт, айтылуу улуу комузчу Нурак Абдырахманов менен чогуу иштеп, ошо кишинин да шакирти болуп эсептелем. Бул тактеке өнөрүнө келип калганын себеби да ошол. Нурак байке жасап тактекени ойнотуп жүрчү эле, ал көчүп өткөндөн кийин унутта калып кетпесин деп, анан ушуну мен жасап чыктым. Бул тактеке өнөрү илгерки байыртадан бери келеткан кыргыздын байыркы оюн соокторуна кирет тактеке. Булар көчмөн кыргыз элинин көчүп жүрүүдө, журттан журт которгондо, жайыттан жайыт которгон кездерде оюн соок тамаша иретинде ушул балдарын алаксытуу боюнча, өздөрү да алаксытуу боюнча илгери телевидение радио болгон эмес да. Ошол өздөрүн алаксытуу, балдарын алаксытуу максатында ушул тактекени ойлоп таап, ошо тактекени ойнотушчу экен. Эми биз болсо ошол унутта калып кетпесин деп, биз да ошону кайра жасап, улантуучу катары ойнотуп келе жатабыз. Бул тактекеге мен азыр Солтан Сары Күүсү менен тактекени ойнотуп берейин. Бул тактекенин жайгаштырылышы жайытта оттоп жүргөн эчки теке, бул жакта боркул асканын башында бугузу карап турат, сол жагында, буягында асканын башында текеси карап турат. Бул жерде улагы уктап жатат, ошо улакка бүркүт кол салганы учуп келе жатат. Бага жайгаштырыш максаты ушул кыскача. Бул тактекени 2014 Нурак байке кайтыш болуп кеткенден кийин 2016 жылы сентябрдын 6-сы экен ушу экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна алып чыктым жасап. Ошондон бери ойнотуп келетем. Ал кезде бул текеси менен эле эчкиси экөө болчу. Анан кийин багы ойлонуп отуруп бул айванаттар, жаныбарлар жаңгысы эле бир экөө эле жүрө бербейт да. Анан бак ойлонуштуруп отуруп бул жагына бугусун каратып бир асканын башынан, бул жагына бир боркул асканын башынан текесин каратып, биягына улагын жаткырып коюп, бүркүтүн ага кол салдырганы максатында ошону чагылдырып койдум. Эми багы жупуну болуп калбас үчүн. Кыскача тарыхыбыз ушул.